Сүйүктүү көрүүчү, мен болсо Ош шаарындамын. Бүгүн атайын сиздердин бир ден соолугуңуздарга пайдалуу маалыматтарды алып берүүнү туура көрдүм. Ал үчүн мен Ош шаарындагы Анар Кичи районундагы атайын бул жакта Сара массаж деген салон бар экен. Ушул жерге келдим. Азыр кирип ичинде бүгүн массаждын кандай түрлөрү бар, массаждын ден соолукка кандай пайдасы бар, айтор массаж тууралуу баардык маалыматтарды сиздерге кененирээк алып берүүгө аракет жасайм. Бизден алыстабай туруңуз дейли, жүргүлө кеттик. Чогуу баарыбыз биргеликте кирип чыгалы. Алтынчы кабатта жайгашыптыр. Чыгалы, жүрүңүздөр. Азыр бул жакта жумуш процесси болуп аткан окшойт. Кирип көрөлү. Саламатсызбы? Куш келипсиңер? Куш келдик. Саламатсызбы? Ош шаарына дейинби? Рахмат. Мынакей эжеке, бүгүн биз атайын сиздерге Сара массажга атайын дал ушул сиздердин массаждын кандай түрлөрү бар, негизинен массаждын кандай биздин ден соолугубузга пайдалары бар, ошолор тууралуу кененирээк бүгүн негизи эле массаж тууралуу бизге чоң бир маалыматтарды айтып бересиз деген ишенич менен келдик. Келиңиз бизге. Негизи эле азыр клиенттериңиз бар болсо керек, Ооба, азыр биз тынчыраак кабинетке кирип алайлы. Ошол жакта кененирээк айтып берели. Азыр жумуш үстүндө айтып берсеңиз абдан сонун болмок, Келиңиз, монтап коеюн сизге. Келиңиз, Сарайым, бүгүн бизге дал ушул студиядагы кызматтарды, массаждын түрлөрүн, айтор эмне пайдалуу жактары болсо бизге баарын кененирээк түшүндүрүп айтып бериңиз, Куш келипсиңер. Таанышканыма кубанычтамын. Бул биздин Ош шаарындагы Сара массаж укалоо борбору. Бул жакта биз айымдар, эркектерге эркектер, мастерлер кызмат кылабыз. Массаждын бизде баардык түрү бар. Жаш балдардан баштап чоң эне, чоң аталарыбызга чейин келип массаж алып кетишет. Так. Жаштары кандай болот? Жаштарга эч кандай чектери жокпу? Бизде азыр 2 айдан дейбиз. Ошо бурса 80, 90, 100гө чейин. Демек төрөлгөндөн баштап экен. Төрөлгөндөн баштап улгайган ата энебизге чейин. Анан баягы басымдуу бөлүгү кандай, эркектер көбүрөөк келеби же болбосо айымдар көбүрөөк келеби? Басымдуу аялдар көбүрөөк келет. Азыр учурда айымдар көбүрөөк стресске калат экен да. Стресс бул ден соолукка 100% влиять этет го. Ошонун эсебинен айымдар бизге көбүрөөк келет. Биздин кардарларыбыздын 95%-ын айымдар түзөт. 5%-ын мырзалар түзөт. Остеохондроз жана грыжа ооруларын эч кандай дарысыз жана операциясыз айыктырууну кааласаңыз, анда сизди Ош шаарындагы Анар Кичи районундагы Сара массаж салонуна чакырабыз. Толугураак маалымат алуу үчүн төмөндөгү номерлерге байланышыңыз. Стресс болгон учурда биздин бүт денебиз, мышцаларыбыз тырышып калат экен да. Мындай болуп тырышып калат экенбиз да. Бул тырышып калгандыгыбыз мез системасынан нерв системасына кан агымды начарлатып коет экен. Анын эсебинен биз стрессибизге дагы стресс кошулат экен да. Массажга келгенде биз жумшартабыз булчуңдарды, омурткаларды созуп беребиз. Ошонун эсебинен нерв системасына питание жакшы барып, кан, аба жакшы барып, нерв активно иштеп берет экен. Биринчи, экинчи күндөн кийин эле жанагы стресс менен келген айымды тааныбай каласыз да. Бизде мындай болот, биринчи күнү айымдар баа стрессте. Азыр 95% айымдар стрессте экен. Үй бүлөсү бары деле, үй бүлөсү жок деле стрессте экен да. Биринчи күнү бизге массажга келгенде эркектер деле, аялдар деле мындай бизди жакшы кабыл албайт. Биз жакшы кабыл ала беребиз. Түшүнүү мененчи, түшүндүк стрессте экен, всё деп элечи. Бирок бизди жакшы кабыл албайт. Биринчи күнү мындай закрытый болуп келишет. Бир эле массаж алгандан кийин
эртеси уже баягы адам башкача күлүп жайнап жүзүнө кан жүгүрүп, нервтери тынчтанып, анан кийин сабырдуу болуп, көп нерсени баягы көтөрө билип отуруп туруңуз, азыр очередиңиз келет, анан массажга алып киребиз десек макул деп эле отура берет. А биринчи күнү 2 мүнөт узак отуруп койсо, мен эмнеге 2 мүнөт узак отурам деп негативный ооба. Үчүнчү күндөн кийин жарым саат отуруп туруңуз, 1 саат отуруп туруңуз десе, майлы отура берем. Качан кирсем да майлы дейт. Ушундай өтө бул өтө массаж нерв системасына өтө сонун влиять этет. Ошол нерсе менен биздин айымдарыбыз мындай шайыр, күчтүү, энергичный болуп калат. Массаждан кийин экинчи күнү кандай эс алдыңыз деп сурасаң, эмнелерди кылдыңыз десең, мен жуулбаган кийимдерим баарын жууп салдым, анан чукуп баардык жерди порядкаладым, анан эшик шыпырдым, үй шыпырдым, мен сонуктадым. Сонуктадым, мындай балдарыма деле нерв жетпедим деп келишет да. Мен эмнеге ушул массажга келип эле анан чачнакай болуп жүрө бербейт белем, сөзсүз мен ушу кыйналып анан кийин өзүмө табышым керек беле депчи. Ошо экинчи, үчүнчү күндөн эле сонун результат алышат. Ооба. Анан айтсаңыз дагы массажда негизи кандай түрлөрү бар? Бизде эң ошол талапка көп спрос болгон массажыбыз бул дарылоочу дейт. Лечебный массаж. Ушул лечебный массаж. Азыр ушунда лечебный массаж жасап жатасыз, ооба. Лечебный массажыбыз ушул эң биздеги спроско көп ээ болгон массаждардын бири. Баары келип эле мен лечебный массаж алам дейт. Классикалык расслабляющий массаждарды азыр адамдар албай калган да. Себеби ага биз дал келбей атабыз. Көп биздин кардарларыбыз мен классический массаж алам деп келип алат да. Бул ар бир адам массажды айырмалай албаса, мен классический массаж алып коюшум керек экен же тынчтандыруучу массажды алып коюшум керек экен деп ойлойт. Негизи ал адамга тынчтандыруу деле, классикалык деле массаждын кереги жок да. Ал адамга лечебный массаж керек да. Анан биз келгенде көрүп, денесинин омурткаларын, булчуңдарын көрүп, анан айтабыз, так, туруп туруңуз, сизге мен лечебный массаж жасап берейин. Сизге вот лечебный массаж жакшы жардам берет. Омурткаларыңызды түздөп берет, булчуңдарыңызды спазмын кетирип берет. Биздин мына анатомиябызды ушул лечебный массаж түздөп берет да. Азыр эң популярный болуп аткан, эң кымбат болуп аткан нерсе бул осанка болуп атпайбы? Ооба. Сиздерде деле, бизде деле, башкасында деле осанка да. Шаарда деле, айылда деле осанка проблема болуп атат. Ошого бул дарылоочу массажыбыз осанкага түздөп берет. Азыр 21-кылымдын актуалдуу суроосу грыжага массаж жардам береби деген бар да. Муну биздин ата-энелерибиз убагында оор жумуш кылып, азыр ар бир ата-энебизде грыжам бар деп жүрөт, давлениям бар деп жүрөт. Бул дарылоочу массажыбыз грыжага 100% жардам берет. Грыжа эле эмес, остеохондроз, кифоз, гиперлордоз, протрузия деген азыр бизде актуалдуу, замандын актуалдуу оорулары болчу. Ар бир экинчи адамда бар экен. Остеохондроз дегенчи, ушуларга өтө сонун жардам берет. Убагында мен деле остеохондроз болуп келгем бул ишке. Өзүм ооруп, анан өзүмө баягы шпа издеп жүрүп, анан бул кесипти тандап калганмын да. Ошо азыр учурда мен остеохондроздун не десем болот. Толугу жоготконсузбу? Ооба, жоготкон. Жок. Демек баягы азыркы чын эле айтып калдыңыз, грыжа менен остеохондроз деген бул өтө кеңири жайылган оорулардын бири десем дагы болот. Демек эч кандай баягы операциясыз эле массаж жолу менен гана толук 100% арылууга болот. Ооба. Эми мындай да, бул менин сөзүм эмес, бул улуу профессор изилденген нерсе да. Омуртка ооруларына бизде медицинада дарылоо жок да, ооруну басаңдатуу бар. Лечение жок, ооруну басаңдатуу бар да. Ошонун себебинен биз азыр ар бир экинчи адам эле омуртка оорулары менен ооруп атат деп атпайбызбы? Биз омуртка ооруларын ошо натуралдык ыкма менен
ушул өзүбүздүн эле колубуздун жардамы менен, кардардын жардамы менен дарылап атабыз. Бул остеохондроз, грыжа дегендер өмүр бою дарылоого муктач, өмүр бою денесин кароого муктач. А биз мындай түшүнүк берип атабыз, что сиз бул омуртканы, бул булчуңду дарысыз, кечке эле басаңдатуу дарысын иче албайт да адам. Ооба. Бирок грыжа деген остеохондроз кечке жүрөт экен адамда. Ошого дарысыз дарылаңыз массаж менен. Жакшы туура гимнастикалар менен. Мен өзүм йога тренермин. Ошого биз параллельно ЛФК, лечебная физкультурная гимнастика деп коет, ЛФКсын жана массажын кошо алып кетебиз. Ошондо адам бул массаж менен, ЛФК менен бир дагы органына зыян албайт да. Бир гана пайда алат. Биз оруну эптеп, баягы обезболивать этип, анан алдай албайбыз да кечке. Ошого адам грыжасы козголуп калдыбы, массажды алып, ЛФКны жасап койсо эле болду, дагы жүрө берет. Муну өмүр бою кылса деле болот да. Бунун эч противопоказаниясы жок, зыяны жок. Анан ушул массажды алып калса, башка органына зыян келет деген нерсе да жок да. Массаж менен, йога менен ушинтип дарыладым. Анан мен жыйынтык алдым. Массаждан. Ооба, жыйынтык алдым. Буга мен мына живой примермин. Анан жыйынтык алгандан кийин менин кызыгуум артты. Эмнеге остеохондрозу бар адам дары эле ичип жүрө берет? Сиз дары дагы ичип көрүп, анан кийин ооба, ичип көргөмүн да. да? Ичип көргөмүн, лечение алып көргөмүн медициналык тараптанчы. Бирок остеохондрозго деген медицинадан только обезболивать этип бергени үчүн мага узакка таасир бербеди. Анан мен массажга кызыгуум артты. Анан мен массажга эмнеге мен окусам болбойт деген суроо келди мага. Анан мен массажды окудум. Массаждын мен 5-6 түрүн окудум. Көп түрүн окуганмын. Андан кийин мен окудум да, ошончо акча кетирдим, ошончо жака бардым. Эми мен иштейин дедим. Массаждын кабинет ачып иштедим. Кабинет ачып иштеп, Кудай буйруп, мен жумушум болуп кетти. Көнүп кеттим ал жерде дагы. Анан көнгөндөн кийин кардарың да көбөйүп кеткен. Анан дагы шерик керек экен, мага дагы мастер чыгарышым керек экен деп, анан бирден мастер чыгара баштадым, окутуп. Азаздан. Ооба. Анан окуткандан кийин, анан эми кеңеш керек экен деп, анан мен Ош шаарында, ошол Анар микрорайонуна помещение алып, мынтип ачылдык. Учурда болуп калды бул жердин ачылганына? 3 жыл болду. Учурда ондой кызматкерлерибиз бар. Азыркы тапта биздин Ош шаарында 2 филиалыбыз бар. Бирөөсү ушул жерде, бирөөсү дагы ушул эле райондо. Негизи Ош кичинекей да биздечи. Ошого анан 3-чү бул буюрса күзүндө ачылат. Ал жагыбыз бул 2 филиалдан өзгөчөлөнүп, люкс форматта, кенен, чоң, башка Ошто болбогондой ачылат. Буюрса, анда дагы балким бөлүшөбүз. Ошол эми кайсыл жакка ачылган атат? Оштун кайсыл жерине? Оштун мына азыр көп эле билет, Глобус деп биринчи Глобус ачылган бизде Ошто. Аз Глобус десе, дейт, ошо Шакиров көчөсү бар, элге таанымал эле, ошол жакка ачылабыз. Ал локация жакшы, за рулёмбу, пешкомбу жетсе болот. Доступный. Эң сонун. Ал жакта баягы бул жактагыдан дагы өзгөчөлөнгөн бир кызматтар болот экен демек. Болот, ооба, буюрса, ооба. Анан мен айткым келет да. Массаждан мен жакшы иштеп атам, мен соолугума кам көрүп атам, мен бул чындык да. Анан мен каалайм ар бир кыргызстандык массаждан пайда алса, өзү эле. Эгер өзү ала албаса, балдарын, кыздарын окутуп пайда алса. Бизде көп да ата-энебиз массажга муктач. Ошого мен шаарда эле массаж өнүксүн дегим келбейт. Азыр Ошто массаж аябай өнүгүп атат. Ушу шаарда өнүгүп атат, айылга дагы жетсе дейм да. Баягы өзүңүз ошол жака бир ачууну пландап жатасызбы региондорго?
региондорго мен өзүм ачпадым, бирок мен окутуп бүтүргөн окуучуларым ачты. Бизде азыр окутуп бүтүргөн окуучуларым Кыргызстанда бардык бурчунан ачты. Бирок шаарларынан ачты да, кичинекей болсо дагычы. Бирок менин еще максатым айылга жеткириш. Айылда дагы болсун. Туурабы? Азыр айылда шаардагыдай эле жашоого. Багы жашуулуу ата-энелерибиз шаарга жеткиси келбейт да. Бут ооруйт, анан күнүгө келе албайт дегендейчи. Ошого айылында болсо, күнүгө жөө басып барып деле массаж алып келсе, ошону каалайм. Анан Кыргызстандын ичиндеги окуучуларыбыздын бардыгы жакшы деп атат. Иштебей калганы жок. Кыргызстандан сырткары Европага, Америкага, Россияда иштегендер дагы көп окуучулардан. Мынакей дал ушул сферага келгениме 5 жыл болуп калды деп айтып калбадым эмеспи? Анан ушул 5 жылдын ичинде канча окуучуну баягы үйрөтүп чыгардыңыз? 300дөй окуучуну үйрөтүп чыгардым. Алды ошо мен айткандай эле Америкада, Дубайда, Турцияда, Москвада, Россиянын көп шаарларында иштеп атышат. Анан бул массажга дагы бир кандайдыр бир шык же болбосо талант керекпи, же баягы кызыксаң эле үйрөнүп кетесиңби? 99% кызыгуу. Кызыгыш керек. Кызыкса эле болот демек. Ооба, кызыгыш керек. Кызыкса эле бал алып кетет адамчы. Анан кызыкпай деле келгендер бар. Жок, мен элдерге жасагым келбейт дегендер бар да. Арабызда бар ушундай окуучуларыбыз деле. Анан мен ата-энем үчүн эле, же балам үчүн эле, же жолдошум үчүн эле. Эркектер айтат, мен аялым үчүн. Ушундай кызыкпагандар ушу үй бүлөсүнө жасап берет. Өздөрү үчүн эле. Ооба, өздөрү үчүн. Анан негизи эле бул тармакты кесип катары дагы алып кетсе болот экен да. Мынакей сизден угуп калдым. Анан кийин каражат табуу жагы кандай болот? Кээ бирлер мисалы үчүн мен ушул кесипти аркалап ушул тармак менен акча таап жашайм дегендер дагы болот да. Анан каражат табуу жагы жакшы эле болот. Каражат табуу сфера менен. Мен айткандай эле бизде Ошто мына 2 жыл болду. Өтө актуальный болуп баштады массаж. Бишкекте сиздерде мындан дагы актуальный. Ошого окуп бүткөн мастер кайсыл жерде иштейт? Ошодон зависит этет акчасы. Эгер Ошто иштейм десе, 70-100 миңге чейин. Айына табат. Бирок менин студиямда иштеген кыздар 150-200гө чейин табышат. Кандарлар көп болгондо. Ооба. Эң таппаганы 70 миң, алды 200 миңге чейин табат. Анан бул көрүнүш эми Бишкекте башка болот, себеби Бишкектин баасы башка. Москвада башка болот, Европада башка болот. Ошого окуп бүткөн мастер каерде иштейт, ошого жараша. Айылда иштесе деле расход жок да. Айылда иштегендер айтат, расход жок, биз аренда төлөбөйбүз. Үйүм эле кушетка койгонмун, кошунамды жасайм, туугандарымды жасайм. Анан бизде сарафанный радио болот, эгер жакшы жасасаң. Мына мастер жакшы жасайт, ошого бар. Болду. Биз кыргыздар бири-бирибизге тууганбыз го, кайра элечи. Жакшы жасаса болду, ошого бар, ошо жакшы жасайт деп жиберет. Ошого жакшы мастер жакшы эле окуп бүтүп жасаган болсо, калуусу менен ачка калбайт. Азыркы учурда деле баягы ушул окутуп жаткан учуруңузда, Ооба. Азыркы учурда биз быйыл онлайн форматка чыктык. Окутуу боюнча. Мурда ушул Ошто эле окутчу элек да. Оффлайн форматта болчу. Ушул жерге келет, анан ошондой эле окутчу элек. Анан бизге суроолор көбөйдү. Алыстамын. Ишим өзгөрткүм келет. Мисалы, за границада жүргөн мекендештер, мен ишим өзгөрткүм келет. Окусам болобу дегендер болгондугу себебинен биз ошо онлайн форматта ачтык. Буюрса, быйыл ушу активно онлайн форматтабыз. Негизи баягы онлайндан үйрөнө аламбы деп күмөн санагандар да болсо керек. Болот. Эң коркунучтуу суроо ушул. Онлайндан мен кандай үйрөнөм, ошондо да окучу эле үйрөнө аламбы деп сомнения кылып сурашат. Мен ошондо мындай түшүндүрөм кенен. Бул массаж деген бул жерге келгенде деле видео фиксация кылып алат жасаганды. Анан ошого карап туруп жасап баштайт да. Ал жакта видео фиксация постоянный болуп атпайбы? Кайсы мезгилде кааласа
24 саат бою выходной мезгилинде же рабочий мезгилде өзү каалаган маалында практика кылат. Анан түшүнбөгөнүн биз дайыма связдабыз. Түшүнбөгөнүнө суроо берет. Мен түшүнбөй атам, эмне кылам? Кененирээк айтып бериңиз деп. Анан түшүнбөгөн темаларына кененирээк токтолобуз. Азыркы учурда баягы онлайнды биринчи жолу жакын арада окутуп баштайын деп атасызбы же уже башталдыбы? Башталды. Быйыл баштадык. Быйыл жакшы эле болот экенби результаттар? Ооба, жазда баштадык. Жакшы эле болот экен. Иштесе болот экен. Заман ушуга алып келип атат да, онлайн иштегенге. Келе албайт, алыста. Ооба, ошого алыстагы жакыны оорукчан болуп калган болот, жакыны инсульт алган болот, аларга постоянный массаж керек да. Анан постоянно массажга ташуу дагы бул бир адамга түйшүк болот. Ошого инсульт адамдарга мен жакыным инсульт болду, массаж үйрөтүң дейт. Үйрөтөбүз, анан үйдө эле жанагы адамга жасайт. Еще бир инсульт адамдарга выездге мастер 2 эсе кымбат баа менен чыгат да. Ал адамга балким 30 жолу 40 жолу массаж керек. Анан баасын элестетип коюңуз. Ошого андан көрө бир 5 күндүк массаждын күнүнө окуп койгон жакшы да. Ушундай. Баягы айтып калбадыңызбы, аларга деле оору, инсульт болушу мүмкүн, ар кандай болушу мүмкүн да анан ошолорго деле бирдей эле массаж кетеби? Ооба, бирдей эле кетет. Анан ЛФК кошулат да. Кыймылдар, туура кыймылдар, гимнастика, физзарядкалар кошулат. Анын ошо башында мастер жардам берип, жасатып, восстановление болушуна жардам берет. Анан кийин уже акырын кадамдап калганда уже өзү жасап калат. Анан азыркы учурда баягы онлайн форматка өттүк деп айтып калбадыңызбы? Биздин көрүүчүлөрдүн арасында дагы балким ушул массажга кызыгып, балким каражат табуу же болбосо жана өзүңүз айткандай үйүндө жакындарына бирөөгө жасоо үчүн үйрөнөм дегендер болсо, дагы качан башталат ошолор тууралуу да маалымат бере кетсеңиз. Бизде онлайн формат, офлайн формат деле постоянно күнүгө окулат. Офлайн келип окуйм дегендер болсо аларга деле ачык. Аларга деле ачык. Себеп дегенде бизде окуу тынбайт. Күнүгө болот окууларыбыз. Онлайн формат жөн эле да. Ошон үчүн бүгүн окуп баштайм, же эртең баштайм, же бир айдан кийин баштайм десе, ошо кайсы күнү болсо окуй турган окуучунун убактысына каралат. Эртеңден баштайм десе, суроо жок, эртеңден баштайбыз. Бир жумадан кийин десе, бир жумадан кийин баштайбыз. Анан мен акчасы жагынан көп убакта түшүнүүгө аракет кылам. 2 бөлөм, 3 бөлөм десем, макул 2 бөлүп 3 бөлүп бериңиз. Башында бере албаган мүмкүнчүлүгү аз адамдар дагы бар да. Ошого акчасын деле 2-3 бөлүп берип окушат. Окуп бүткөнчүлүктү берсе болду. Ооба, ошондой кылып окушат. Анан баягы сурайын дегеним, күнүнө болжол менен бул жерде канча кишини тейлейсиздер? Бир мастер жакшы жасаса 8-10 чейин жасайт. 8-10 адамга чейин жасайт. Бир эле мастер. Бир мастер, ооба. Жалпы канча мастер бар бул жерде азыр? Азыр бул филиалда 6 кыз бар. 6 мастер. Анан бир эркек мастерибиз бар эркектерге. Жаңы эркектерге жасайт. Эркектер бизге аз келет. Ошон үчүн бир эле мастерибиз эркектерден. Жакшы экен, аялдарга аялдар, эркектерге эркектер жасаганы. Ооба. Ошто мен айткым келет, единственный биз болсо керек. Эркектерге эркектер, аялдарга аялдар деген дейбиз. Эмнеси үчүн? Бул эми биз баары бир мусулманбыз, баары кыргызбыз. Анан бул бизге туура келбейт. Кыздар эркектерди жасаган, эркектер кыздарды жасаган баары туура келбейт. Эркин деле жата албайт келген пациент. Ошого биз ушуну туура көргөнбүз. Биз айымдарга жасайлы, силер эркектерге жасагыла деген. Анан жанагы кечиресиз, сурабай кетиптермин. Эркектерге дагы ушул массаж жасоону үйрөтөсүзбү? Ооба, окутам. Демек эркектер деле келип жасалса болот. Ооба. Эркектерден дагы окугандар көп болот. Себеби сыртта эркек мастерлер көп кабыл алынат да. Кыргызстанда актуалдуу болбосо эркек мастерлер, а сыртта өтө актуалдуу. Ошого эркек балдар окушат. Атам үчүн жасайм деп дагы көбү келет.
эркектер. Атам үчүн жасайм, балам үчүн депчи. Сен азыр жаш балдардагы диагноздар менен көп оорулар менен төрөлүп атпай атасыздарбы? Аларга дагы постоянный массаж керек. Көбүнчө баягы азыркы учурда эне болууга дайынданып аткандар дагы көп келсе керек, Турмушка чыгат элем, бир курс массаж алып коеюн деп келишет. Тынбай кызмат кылып берейин барып. Башым ооруду, желкем уюду, алсырап атам, мыксырып атам, өзүм энергиям жок дебейин, кабагым бүркөбөйүн деп турмушка чыкканга дагы дайынданып келишет. Сыртка салууга барыш үчүн дагы массаж алып кетишет. Мисалы, ысык көлгө барат элем, бир курс массаж алып коеюн деп келет. Салууга дагы энергия керек да. Басышың керек, салууга дагычы. Отурушуң керек, маанайың ачык болуш керек го. Ого дагы массаж алып койсоң, энергияң ачык, маанайың жакшы. Сени келип бирөө бир койсо деле не болду деп коюп отура бересиң да. Ошол анан умрага барат элем деп дагы массаж алышат. Зыярат кылуу үчүн дагы массаж алышат бир курс. Умрага барып, умра сапарын өтөө үчүн дагы баягы узак отуруулар, намаздар, узак убакыт го. Ошого белине күч керек да. Ошон үчүн бизде бир курс массажды здоровый адам бир жакка сапарга чыгып, эс алууга барам дегендин баары алат. Бир курс массаж канча күн болот ошондо? Минимум 7 күн. 7 күн? Ооба. 7-10 күн. Анан дал ушул баасын айта кетсеңиз, баягы карапайым калктын чөнтөгүнө туура келеби? Ооба, туура келет. Себеп дегенде биз дагы ошко карап салыштырып, анан бир аз төмөнүрөөк кылып коебуз да. Эптеп эле багы акчаны алыш эмес. 600 сомдон башталат массаждар. 600 сомдон бул дагы лечебный массаж. Анан жогорулап кете берет. Массаждын түрлөрүнө жараша экен демек, ооба. Эми азыр финансовый положением уруксат бербейт. Кымбат массаж алууга деген адам жок дегенде 600 сомдук алса деле, ошол менен дагы адам өзүн дарыласа болот. Азыр жаштарыбыз өсүп келатат. Жаш балам окутайын, кызым окутайын, өзүм өмүр бою массаж алайын деп дагы акчасын экономдосо болот да. Мен үйрөнүп алып, үйдөн эле өздөрү жасай берсе. Мен деле балам чоңоюп келатат, бирок мен деле баламы кааламакмын, массажист болсо, жок дегенде биз үчүн. Анан бел оору деген, баш оору деген бул айтпай келет го. Аны экстренно жардам берип койсо, бул менин мечтам да, бул элечи, үйдө. Эки жакка баргызбай элечи. Ошого азыр жаштар өсүп келаткан жаштарды деле окутуп койсо, эч зыян тартпайт да. Чоң рахмат эжеке, бизге бүгүн массаж тууралуу бир жакшы бир маалыматтарды алдык десем дагы болот. Анан кийин дагы бир баягы кененирээк маалыматтарды алыш үчүн сизди кайсыл жактан тапса болот? Балким Ошто жашабаган, башка жактан жашагандар сизди каяктан табам? Онлайн бар дедиңиз, онлайн окуйм деп калгандар болсо сиз менен кайсыл жактан байланышса болот? Биз Инстаграмда актуалдуубуз. 24 саат бою жооп берүүгө. Жакка чыгарып коебуз азыр, Ооба, жооп берүүгө даярбыз. Жана учурдан пайдаланып, рахмат келгениңерге, ыраазычылык билдирем. Дагы ушул ден соолук, массаж тууралуу биз жакында сонун бир мастер-класс өткөрөлүп атабыз, ошону айта кетейин. Жандуу болот, ооба. Ошол жакта ушу ден соолук массаж тууралуу өтө кенен айтылат. Ошого чакырып кетмекмин. Келип, өзү үчүн, үй бүлөсү үчүн пайдалуу, ден соолукка керектүү маалыматтарды алып кетсе дейм. Күтөбүз. Эң сонун мынакей сүйүктүү көрүүчү, эгерде сиздер дагы баягы өзүңүздөр үчүн болсо дагы үйрөнөм десеңиздер, сөзсүз түрдө ошол жандуу мастер-класска келип, Сара айымдын баягы кеп кеңештерин угуп, сырларын кандай десем бөлүшүп, ооба, көрүп кетсеңиздер болот экен. Сизге ыраазычылык билдиребиз, чоң рахмат. Аябай бизге бир пайдалуу маалыматтарды бердиңиз. Биз дагы жандуу жолугушууңузга келгенге аракет кылабыз дейли. Сизге дагы чоң рахмат эжеке. Мынакей биз дагы бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрдү жандуу жолугушууга чакырып өтөлү.
келип сарайымдан жандуу баягы өз көзүңүз менен көрүп, баягы миң уккандан бир көргөн артык деп айтып коет эмеспи? Дал ошентип өзүңүздөр жандуу келип көрүп кетүүгө чакыра кетели. Мен болсо сиздер үчүн пайдалуу болду деген ишеничтемин. Мен болсо коштошом, кийинки жакшы бир берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.